Мамиле куруу. Мамиле түзбөй эле эреже түзө берсек каршылыкка кабылабыз. Балким силер муну кайра угуп тажасаңар керек, бирок бул менин бүткүл жашоомдун темасы. Мамиле түзбөй эле эреже түзө берсек каршылыкка кабылабыз. Башкача айтканда, эгер балдарыбыз менен тыгыз мамилени өөрчүтсөк, алар чындыкты жана эрежелерди сүйүүгө негизделген мамиледе кабыл алышат. Балдар менен мамиле курууда көпүрө болгон өзгөчө маанилүү бир принцип бар. Аны мен жакындоо ыкмасы деп атайм. Балаңардын дүйнөсүнө жол тапкыла. Билесиңерби, биз алардын дүйнөсүнө жол таап жакындасак, алар мага жаккан нерселер атама да жагат, мен кызыккан нерселерге атам да кызыгат деп түшүнүшөт. Эгер алар ушундай сезишсе, анда силер жакшы үй бүлөсүңөр жана силерде чыныгы мамиле бар. Алардын дүйнөсүнө киргиле. Ыйык жазуудагы 1-Корунттуктарга жазылган каттын 13-бөлүмүндө сүйүү өз пайдасын көздөбөйт, сүйүү өзүнкүн гана ойлобойт деп турат. Анда ал эмнени көздөп, эмне тууралуу ойлонот? Эмнеге балдарыбызды өзүбүз гана каалаган жакка алып барабыз? Өзүбүз каалаган гана жерден, өзүбүз каалаган тамак алабыз, каалаганыбызды көрүп сатып алабыз. Негизи балдарыбыз дагы адамдар. Алардын дүйнөсүнө киргиле. Эгерде сен ата болсоң, же жакында ата болоюн деп жатсаң, мага кулак сал. Балдарыңар кичинекей чагында алардын дүйнөсүнө жол тапкыла. Ошондо силер карыганда алар силердин дүйнөңөргө кире алат. Дагы силерге айтарым, менин жашымдагы адам үчүн жашоодогу эң чоң кубанычтардын бири бул балдарымдын менин жашоомдо болушу. Балдарыңардын дүйнөсүнө киргиле. Канча жолу мен Барби курчагы менен ойногонум дагы эле эсимде. Ал курчак Кен менен ажырашканда абдан кайгыргам. Менин кичүү кызым Барби курчагынын дүйнөсүндө жашачу. Ошентип мен чоң эле киши лекция өтүп саякаттап жүрүп оюнчук саткан дүкөнгө кирчүмүн. Анан мен Барби курчагын саткан бөлүккө келип, Барби же Кен курчактарына көйнөк же костюм же дагы бир нерсе сатып алып, үйгө келип, "Кымбатым, карачы, сага эмне алып келдим" деп анан полго отуруп алып, экөөбүз Барбини же башкасын кийиндирчүбүз. Мен эч качан ошол убакытты унутпасам экен дейм. Эч качан акылымдан айнып калбасам экен. Билбейм, балким анында кандайдыр бир жакшы жактары бардыр, бирок мен Кудайдан акылымдан эч качан айныбасам экен деп тиленем. Анткени мен Кудай берген ошол эң сонун балдарым менен чогуу өткөргөн көз ирмемдерди жоготкум келбейт. Мен эч качан балдарым менен өткөргөн көз ирмемдер ушунчалык кымбат болорун ойлоп турмун. Балдарыңардын дүйнөсүнө киргиле. Эгер силер жол тапсаңар, алар да силердин жан дүйнөңөргө кирет. Силер кайсы өзгөчө ыкма менен балдардын дүйнөсүнө жол табам, кантип кирем деп ойлонуп көрдүңөр беле? Кийинки сессия мен оюмча мага чейин бир дагы ата жасап көрбөгөн, бирок балким менден кийин жасап көрүшкөн, бирок мындай ыкма менен эч ким балдардын дүйнөсүнө кирип көрбөгөн нерсе тууралуу болот.